Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын академиги, тарых илимдеринин доктору профессор Бегималы Жамгырчинов атындагы Тарых, археология жана этнология институтунун директору, Кыргыз Республикасынын илим жана техника боюнча мамлекеттик сыйлыгынын 2 жолку ээси, Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер Абылабек Асанкановдун 70 жылдык юбилейине арналган даанышман окумуштуу илимге багыттаган устат аталышында эл аралык илимий практикалык конференция өттү. Университетте ректор болуп турган жылдарында ушу биздин университетте дагы өнүгүүлөр болгон, өсүүлөр болгон, анан бул жердеги отурган мынакей профессордук окутуучулук курамдагы баягы тастыктай алат. Ошол убактагы эл аралык байланыштар, сиздин Алтай, Хакасия, өңдөнгөнү Тува ошол мамлекеттерге барып, сиздин ошол экспедиция жүргүзгөн экспедицияларыңыз, ошол убактагы жарыкка көргөн китептериңиз, мисалы үчүн ал муңдан муңга сөзсүз калыш керек. Материалдык техникалык базанын чыңдоосунун чыңдалышына дагы учурунда ошол сиздин салымыңыз өтө зор. Илим билимдин куттуу ордосу болгон университеттин 80 жылдыгында да биз сөзсүз аны дагы өзүнчө белгилеп айтып кетебиз. Баарыбыз сиз менен сыймыктанабыз агай. Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ректору профессор Айгүл Абдыраева академик Абылабек Асанкановдун 70 жылдык юбилейи менен куттуктап, бекем ден соолук жана илимий ишмердүүлүгүнө орушун ийгиликтерди каалап, Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинен эмгек сиңирген ишмери төш белгисин тапшырды. Мезгил учат деген чын экен. Ылдам эле өтүп кетти. Мындай карап көрө турган болсок, көп иштерди жазаптырбыз. Китептерди чыгарып, экспедиция. Жылына примерно бирден сөз жак экспедиция, минимум. Же болбосо 2 экспедиция. Ушу 50ге жакын экспедиция уюштуруптурмун. Анан китептерди чыгарды. Экспедиция Кытайда 5 жыл жүрдүм. Синжаң кыргыздарын изилдеп. Андан кийин бу Алтайга, Хакасия, Тувада изилдеп жүрдүм кыргыздарды. Кыйырын изилдеп. Андан кийин көп окуучуларды даярдаганга аракет кылдым. Анткени мен баарын тең изилдей алмак эмесмин. Ошондуктан өзүмдүн тегереме көп окуучуларды чогулттум да. Анан аларга берип, майда-майда темалардан берип туруп, анан тегерегиме мындай чоң мектепти жараттым. Анан ошолор азыр мени колдоп, анан мен изилдебеген, менин колум жетпеген жерлердин баарын ошолор изилдеп атышат. Бул чоң мен жеңишим деп айтам да окуучуларым. Бир 10дой доктор, бир 40тай кандидат. Анан ошолордун бардыгы тең азыр өзүнчө бир окумуштуу мектептерди даярдашып, анан алар өз кезегинде өзлөрүнүн окуучуларын даярдап атат. Бул абдан жакшы. Анан бир этнография боюнча Кыргызстанда биринчи жолу эме ачтык. Спецсовет. Кандидатский, докторский зашита боюнча. Азыр мына иштеп атат. Биринчи жолу ошол тарых илиминде, этнография илиминде математикалык методду колдондум да. Биздин Кыргызстанда биринчи жолу. Анткени турмуш татаалданып баратат. Социалдык структура өзгөрүп баратат. Ошондуктан математикалык методдорду колдонгондо тереңирээк изилдейсиң. Анан 5 жыл берде ректор болдум, 5 жылга жакын. Анан ректор булар чогулуп ушул жерде иштегенсиз, ушул жерге эмгек сиңиргенсиз деп анан бүгүн буяка чакырып атат, анан ошого келдим. Анан артты карап кылчайып бир топ иш жазалды, бир топ иштер жазалы элек. Ошо жазалы элек иштерди келечекте иштейли деп отурабыз. Конференциянын алкагында академик Абылабек Асанкановдун илимий эмгектеринин көргөзмөсү уюштурулуп, өмүр жолу ишмердиги тууралуу презентациялар көрсөтүлүп, докладдар окулду. Иш-чара Эгемберди Манаев атындагы Тарых жана социалдык укуктук билим берүү институту тарабынан уюштурулду.